Өлкөдө эттин баасы кымбаттады. Ош шаарында 360 сомдук эт акыркы 10 күн аралыгында 400 сомго чыкты. Кескин көтөрүлгөн этти касапчылар жана сатуучулар малдар Өзбекстанга көп сатылып жатканы менен байланыштырышат. Өзбекстанга көп өтүп атат мал. Бизге арзаныраак алайын десек кымбат болот да. Сенасы ошого барып түшүп калат. Малдын килограммы. Бизден мисалы 55 000 деген малды 60 000 алып коюшат да. Кымбатыраак алып коет. Касапканадан малдын эти 380 сомго союлуп келүүдө. Ал эми сатуучулар анын үстүнө 15-20 сом кошуп сатышат. Бир жагынан эт баасынын кымбаттоосу мал баккандарга жакшы болуп жатат. Бирок учурдагы кырдаалда карапайым калктын капчыгына туура келбей жатат. Мурунку баасы деле болот эле. Мисалы үчүн айлыгыбыз жетпейт да. Бизде ондой айлык көп эмес. Айлык көп болгондо эгерде кымбаттатса деле мейли. Арзан болсо бизге карапайым калкка жакшы жеңилдик болот эле. Өзү төлөйсөм тыта албайсың бир күндө. Кымбат болгонуна биринчиден мен өтө ыраазымын. Эмнеге дегенде, неге акарачка менен Кытайдын акарачкасы менен колбасалар дайыма кымбат, кыргыздын эти, малдын эти арзан турат. Бир четинен ыраазымын, себеби мал багыш өтө кыйын. Ошто эттин баасы көтөрүлүп, жарандар нааразы болушууда. Айрым жерлерде 500 сомдон сатылып жатканын да айтышты. Эттин баасы көтөрүлгөнү менен монополия кызматы чара көрө албасын билдирди. Анткени эрежеси боюнча баалар 20%га чейин көтөрүлгөндө гана көзөмөл жүргүзө алышат. Мындан улам антимонополия комитетинин жетекчиси Шухрат Сабировдун айтымында, иликтөө жүргүзгөн учурда баа 4%га гана көтөрүлгөнү маалым болуптур. Бааларды карап атабыз, чындыгында мондай кымбаттаган учурлар болуп атат, бирок баягы ошол мыйзамда жободо белгиленген 20%га жете элек да. Анан эми бул жакта эми экинчи тарабы да бар. Бир тараптан эми жалпы элге, конечно, эт кымбаттаганы албетте жакпайт эми. Но экинчи тарабы биз да изилдөөлөр жүргүзүп атабыз. Мисалы, ошол айылдыктарга да ошол азык учурда ошо баягы тоют маселеси, башка маселеси ошол себептерин аларды айтып атат да, биз аны издеп көрсөкчү. Монополия кызматы 400 сомго бааланган сумманы арзан баада эсептешет. Анткени алардын айтымында Кыргызстанда эт арзан сатылат экен. Деген менен комитет айткан бааны карапайым эл көтөрө албайт. Эттин баасы көтөрүлгөндөн бери алуучулардын саны да азайган. Ал эми бааны жөнгө салат деп ишенген антимонополия комитети пайыздык ченемин эсептеп жатат. Президенттен баштап өкмөткө, тийиштүү министрликтерге маалыматтар берип атабыз. Резкий мону кескин кымбаттай турган мезгил боло турган болсо, албетте өкмөттүн чечимин сунуштап туруп, ошол мамлекеттик жөнгө салуу ыкмасын киргизип туруп, этке болобу, унга болобу, нанга болобу, ошол түрлөрүнө карап туруп, мени киргизгенге биз жумшайбыз. Этке болгон баа бир учурда өлкө боюнча кымбаттады. Ага ар түрдүү жагдайларды себеп кылып жатышат. Фермерлер малдарын коңшу өлкөлөргө сатып жатат дешсе, карантин учурунда эттин өтүмдүүлүгү солгундагандыктан баа көтөрүлдү дешет. Бирок кандай болгон күндө да баа жөнгө салууну керек болчу. Малды Өзбекстанга өткөзүп атат дейт. Эмне үчүн Өзбекстанга өткөзөт? Эмне үчүн монополия карабай атат ошолорду? Ошолор карап, контроль кылып, эл үчүн дагы ошолор кызмат кылыш керек да. А биздикилер эл үчүн кызмат кылбай, өз билгендерин кылып, малды тышка сатышат. Керек болсо кымбаттатат. Биз билбейбиз дейт. Бул туура эмес да. Мына бийликтегилер деле ойлонуш керек да. Эмне укпай кой дейсиң? Алар деле угат да. Алар деле билет. Эт кымбаттап кетти, 400 сом болуп кетти. Кечеде 350-360 калып аткан эт 400 сом болуп кетсе. Антимонополиянын жообунан кийин этке болгон кымбаттаган баа төмөндөбөйт. Мындан улам карапайым эл жогорулатылган суммада эт алууга аргасыз. Мээрим Алмазбек кызы, Мирзат Нууманов, 7 канал, Ош.